75 кишинин каты. Прокурорлор айыпталуучуларды 9 жылга эркинен ажыратууну суранууда. 29-ында Бишкектин 1-май райондук сотунда бийликти басып алууга даярдык көрүү боюнча кылмыш ишинин соттук отуруму уланды. Сот жыйыны жабык режимде судья Азирет Медеровдун төрагалыгы алдында өтүүдө. Сотто жарыш сөз башталып, анын жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар иштеги бардык фигуранттарды күнөөлүү деп таап, 9 жылга эркинен ажыратууну суранышты. Сот стүйүнгө Sky Park Батик оюн-зоок борборундагы аттракциондон белгисиз нерсе кулаганы тартылган тасма тарады. Окуя тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда учурда тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатканын кабарлады. Ошондой эле эч ким жабыр тартпаганын жана видеодогу кулаган нерсе аттракциондун бөлүгү эместигин билдиришти. Сосновка өткөрмө пунктунда жол талашып айдоочулар жардашты. Сосновка өткөрмө пунктунда жол танамас жана жүк ташуучу унаанын айдоочуларынын ортосунда жыр чыккан. Окуянын видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Эмоция калтырган айдоочулар унааларынан түшүп, катуу айтыша башташкан. Ачуулуу болгонуна карабай, кол көтөрүүгө чейин жеткен эмес. Өзеки талаштан кийин чырдын катышуучулары тарап кетишип, тилкедеги кыймыл уланган. Урушпа ғой. Соғынбағылар. Бишкектеги Үсөнбаев көчөсүндөгү бакты бетондоп салган подрядчик айыпка жыгылды. Муниципалдык инспекция Телеком Спецстрой жоопкерчилиги чектелген компаниясын 17 000 сом айыпка жыкты. Жыйынтыгында жумушчулар дарактардын тамырын бетон менен жабуудан бошотуп, айланасына суу куюу үчүн чоңкурларды орнотуп беришкен. Тегерек четине бордюр коюп, анан кийин бакты сактап калган. Азыркы учурда ичиндеги жанагы цемент алынган, таза бияктан. Арыктан дагы суу ичет. Подрядчиктер болсо бүгүн биягын тазалап туруп, оптималка завоз кылып, 10 күнүн ичинде ушакты полный жумуштарды бүтүрөбүз деп убадаларын берип атышат. Буга чейин ирригация, тротуардын бордюру жана жолдун бордюрлары полный коюлуп бүттү. Москвада жакшы клиника таппай жүрөсүзбү? Анда мен сиздерге азыр өзүбүздүн кыргыз мекендештер ачкан эң жакшы клиниканы көрсөтүп берем. Бул жерден гинеколог, уролог, лор, невролог, стоматолог жана башка врачтарга көрүнсөңүздөр болот. Умбем клиникасы таза жана сапаттуу заманбап аппараттар менен жабдылган. Эң негизгиси биздин клиникада биздин врачтар пациенттерге жакшы мамиле кылып, өзүбүздүн кыргыз тилинде жакшы кылып түшүндүрүп баарын айтып беришет. Көп адамдар оорусу күчөп кеткенде гана келишет. Бирок ден соолукту убагында текшерип туруу абдан маанилүү. Эгерде сиз дагы ден соолугуңузду текшерүүнү каалап жүргөн болсоңуздар, анда дароо биздин клиникага кайрылыңыздар. Келип, өзүгө түшүп, өзүңүзгө керектүү анализдерди да тапшырып кетсеңиздер болот. Анан дагы достор, бул Умбем клиникасы кайсыл жерде жайгашкан деп жатсаңыздар, метро Нахимовский проспекттин 1 жана 2 выходунан чыкканда 3 мүнөттүк алыстыкта жайгашкан. Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 8-ге чейин иштеп, без выходной, андыктан келсеңиздер болот. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөндөн кийин өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга дайыма кам көрүңүздөр. Биз сиздер үчүн ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Бактылуу балалык. Балапандан качкан бөөктүн видеосу жылмайтты. Социалдык тармактарда балапандан качып бараткан бөөктүн жүрөк жылыткан видеосу тарады. Бул көрүнүш интернет колдонуучуларынын көңүлүн буруп, 2 кичинекей балапан деген сыяктуу ар кандай жылуу пикирлер жазылууда. Өзбекстандан импорттолгон колбаса өлкөгө киргизилген жок. Ош шаарындагы Достук өткөрүү пунктунда Өзбекстандан ташылып келе жаткан 650 килограмм колбаса артка кайтарылды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, жүктү текшерүү учурунда маркалоосу жок болуп, ветеринардык, санитардык талаптарга жооп бербегени аныкталган. Токтогулдан Бишкекке байыңгызат ташып бараткан жаран кармалды. Жалал-Абадтын Токтогул районунан Бишкек шаарына ири өлчөмдөгү байыңгызат ташып бара жаткан деп 43 жаштагы жаран кармалды. Ички иштер министрлигинен маалымдашкандай, анын унаасынан жалпы салмагы 5 килограмм 115 граммды түзгөн гашиш байыңгызаты табылган.
Учурда тергөө иштери уланууда. Булак суу беркежи. Эсептөө палатасынын инспектору пара алууга шектелүүдө. Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн инспектору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Берилген маалыматка ылайык, инспектор өзгөчө ири өлчөмдө пара алууга шектелип колго түшүрүлгөн. УКМК кабарлагандай, контур чалгындоо иш-чараларынын жүрүшүндө инспектор Ош облустунун Ноокат районунун Көкжар айыл өкмөтүндөгү пландоо текшерүү учурунда 900 000 сом алганы аныкталган. Тергөөнүн маалыматы боюнча акча каражаты аталган айыл өкмөттөгү айрым каржылык мыйзам бузууларды жашыруу үчүн берилген. Бул факты өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу менен кылмыш иши козголду. 26 июнь күнү шектелген жаран кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Учурда иштин бардык жагдайларын аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-аракеттери жүргүзүлүүдө. Сибирден келген турист Ысык көлдүн түбүн таштандыдан арылтууга жардам берүүдө. Сибирден келген турист акыркы 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап, учурда Ысык көлдүн түбүн таштандыдан тазалоо иштерине активдүү катышып келет. Ал тууралуу видеолор интернет желесине тарады. Анын айтымында буга чейин ал Орусиядагы дүйнөдөгү эң терең Байкал көлүнүн түбүн тазалоо боюнча экологиялык акцияларга да катышып жүргөн. 2022 жылдан бери Кыргызстанда жашаган турист 1 жыл Корея менен Кытайда да болуп келген, бирок ал жактагы жашоо өзүнө туура келбегендиктен кайра Кыргызстанга кайтып келген. Учурда ал кыргызстандык досу менен биргеликте суучул катары Ысык көлдүн түбүнөн желим бөтөлкөлөрдү, айнек идиштерди, желим башты кайтору таштандыларды чогултуп, көлдү тазалоого өз салымын кошууда. Туристтин айтымында Ысык көлдүн кооз жаратылышы жана жергиликтүү элдин меймандостугу аны Кыргызстанда калууга түрткөн. Ал көлдүн тазалыгын сактоо ар бир адамдын жоопкерчилиги экенин белгилеп, жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга чакырды. Баткендеги Жаңы Достук айылынын тургундарына трактор берилди. Баткен районунун Жаңы Достук айылынын тургундарына айыл чарба иштерин жүргүзүү үчүн трактор берилди. Бул тууралуу жергиликтүү жашоочулар билдиришти. Маалыматка караганда, айыл чарба техникасы министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Кызмалиевдин резервдик фондунун эсебинен алынган. Тракторду Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов айыл тургундарына тапшырды. Адылбек Кызмалиев үстүздөгү жылдын 2-3 июнь күндөрү Баткен облусуна болгон эш сапарынын алкагында Жаңы Достук айылынын тургундары менен жолугушкан. Анда айыл эли жер айдоо иштерин жүргүзүү үчүн айыл чарба техникасына муктаж экенин билдиришкен.